Тажик тараптын кол салуусунан Баткен облусунун Баткен, Лейлек райондорунда жана Баткен шаарында жалпы 661 турак үй жабыркаган. Анын ичинен 420 үй жаңы курулуп жатат. Калган 241 үйдө капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык үй тургузуу элдин талабы менен жүрүшү керек. Тамдарды курууга өлкө бюджетинен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Жаңы жылга чейин үйлөрдүн бир бөлүгү колдонууга берилип баштайт. Калганы 2023 жылдын 1-кварталында бүткөрүлөт. Бүгүнкү күндө курулуш жумуштарын Алманат Курулуш Инвест жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан жүргүзүлдү. Буга Кыргыз Республикасынын финанс министрлиги тарабынан 1 миллиард сом акча бөлүнүп берилген. Бул бөлүнгөн акча президентибиздин тапшырмасы, протокол тапшырмасы негизинде бөлүнүп берилип, бүгүнкү күндө 420 турак үйдүн 416сында курулуш иштери жүрүп жатат. Алардын ичинен айтып кетсем, 3 үйдө пайдубалы коюлуп жатат, 17 үйдүн пайдубалдары бүткөрүлдү. 70 үйдүн дубалдары тургузулуп жатат, жана 153 үйдүн дубалдары бүткөрүлдү, 120 үйдө дубалдардын үстүнө плиталар төшөлүп жатат, 29 үйдүн чатырлары жабылып, 7 үйдүн чатырлары бүткөрүлдү. Жана 17 үйдө ички жумуштары башталды. Жабыркаган үйлөрдү 30дан ашык компания 2000ге жакын курулушчу курууда. Мындан сырткары Тажикстандын агрессиясынан 27 социалдык мекеме жабыркаганы аныкталган. Анын 12си мектеп, 9-у бала бакча жана 6-сы ФАП. Курулуш жана инженердик инфраструктура департаментинин маалыматында 9 объект бүткөрүлдү. Бул бир объект МАМ курулуш тарабынан каржыланды республикалык бюджеттен. Бул Аксай айылындагы Бакай участкасындагы ФАПтын капиталдык ремонту, оңдоп түзөөсү. Андан кийин 7 объект райондук жергиликтүү бюджет администрация тарабынан каржыланып, булар 2 мектеп жана 5 бала бакчанын капиталдык оңдоп түзүүдө иштери жүрүп аягына чыгарылды. Бир объект болсо Асафа коомдук фонду тарабынан каржыланып, бүгүнкү күндө курулуштар аягына чыгарылып бүтүрүлдү. Калган 18 объекти боюнча бүгүнкү күндө тийиштүү жумуштар жүрүп жатат. Тажик тараптын кол салуусунан жабыркаган элдин арасында банктардан насыя алгандары дагы бар болчу. Президент Садыр Жапаровдун Баткен жана Ош облустарын калыбына келтирүү, өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруу үчүн Улуттук банк бир катар комплекстүү иштерди жүргүзүү үчүн токтом чыгарган. Анда аймакта жашаган же чарба ишин жүргүзгөн карыз алуучулардын насыяларын кайра карап чыгуу камтылган. Натыйжада 474 жарандын банктарда насыясы бар экени аныкталган. Улуттук банктын маалыматына ылайык 298 жарандын насыясы толугу менен жоюлган. Каражаттын суммасы 19 миллион 974 миң сомду түзгөн. Дагы 38 миллион 430 миң сомго барабар 170 насыя реструктуризацияланган. Экинчи токтом 22 жылдын 18 ноябрында кабыл алынган. Ага ылайык Улуттук банк финансылык кредиттик уюмдарга жана кепилдик фондко Баткен облусунда жашаган же чарба ишин жүргүзгөн карыз алуучулардын кредит же кепилдик алуу билдирмелерин приоритеттүү түрүндө кароону, ошондой эле кредиттерди берүү боюнча өзүнүн ички документтерин, жол-жолболорун кайра карап чыгуу сунушталган. Бул жеңилдетүү максатында кылынган. Бүгүнкү күндө дагы финансылык кредиттик уюмдар бул аймактарда жабыркаган насыя алуучулардын бардык арыздарын кароону улантып жатканын Улуттук банк маалымдайт. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.